Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hurmatlı acenneler, mana bugün sizler bilen biz Madina'yı ziyaretini kılıp atıp Canale mına oşol Kur'an basmakanasına barıp geldik. Anan mına eki kıblalı meşhur jönde malumat verdim. Mana en hazır malumat bere turganym bul. Mına oşol İslam tarihindagi en çoң soguştardын birөөsü, musulmandardy ийгилик alıp kelgen jihattardын birөөsü bul. Mına oşol Handak soguşu. Handak dep İslam tarihinde жазылып kalgan. Handaktın kırgızçası bul. Çunkur je akop degeni. Janakınday Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mına oşol Handak soguşunda musulmanların sany az bolgonduktan kapırlar Badır'da жеңилип kalышkan. Bundan burada Badır degen soğuş bolgon. Anan hazır sizler men bar Uhud'da aytып berem. Uhud'da niçe olup kalat? Kebir alımdardın pikiri boyunca musulmanlar utkan, kebir alımdardın pikiri boyunca kapırlar utkan. Tuğrası mına oşol 50-50 musulmanlar жеңилгендей tarizde Uhud soğuşu bolgon. Anı Kudayım Musaz jetkende Uhud'da özünce aytabız. Hazır men aytayın degenim, mına oşol eki soğuşta den musulmandardı jeksen kılıp salbagandan keyin kapırlar аябай катуу күч топтойт дагы 3-чү согуш. Бул мына ошол Хандак согушу болот. Хандак согушу мына ушул жерде болгон. Хандак дегени бул окоп, чукур дегени. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар менен кеңешет, бул жолкусунда капырлардын саны аябай көп дейт. Канткенде аман калабыз, канткенде алардан куткарылабыз дегенде сахабалар менен кеңеш курганда ар кимисинин ар кандай пикир чыгат. Мына ошол кебирлер Мадинанын сыртына чыгып, аялдар айылда калсын, шаарда калсын, биз сыртка чыгып өзүбүзчө мушташалы, калтак жесек ham, өлсөк ham өзүбүзчө болобуз дейт. Ал эми кебирлер айтат, чыкпай эле коелу дейт. Кебирлер кол көтөрүп жеңилели дейт. Ал эми ошо сахабалардын арасынан Салман аль-Фарси деген, фарстардан келген, ирандыктардан болгон Салман деген сахаба айтат, "Я Расулаллах, Хандак казалы" дейт. Чукур казалы дейт. Мадинанын чекесин курган чукур казып чашталы дейт. Мына адам өтө албай турган тереңдигин 2,5-3 метр, энин дагы ошондой кылып, ат секирип өтө албай турган кылып дейт. Ошондо биз ичинде калып калабыз. Аял бала чакабыз менен. Алар келет сыртта туруп өтө албай кайра кечет тажап продукт жасады болгондон кийин дейт. Анткени 20 миңден ашык аскер менен келип аткан болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, анда ошол кээ бир жеринен жалгыз ат өтө ала турган жай калтырып коюшат. Анткени ал жерден бир адам өтсө тутуп алышат. Вообще жамаат өтө албай калат. Бул арабтардын согуш тактикасында болбогон эң алгачкы болуп аткан тактика. Мына ошол араб эмес, Салман аль-Фарсидин идеясы менен. Бул менен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимдин пикири туура болсо, ал сенин урууңнан, тууганың, тагаңдын баласы болбосо дагы туура пикирди колдош керек экендигинин далили. Анткени ошол жердеги эң улуу сахабалардын сөзүн эмес, башка мамлекет улуту башка болгон, уруусу башка болгон, жаңы мусулман болгон Салман деген сахабанын сунушу менен мына ошонун даваянда Салман айткандай кыла алайт. Анткени Салман айтат, бизде ошол Персияда душман бастырып келгенде айылыбызды ушинтип сактап калат элек дейт. Ошонун сөзүнө макул болуп пайгамбардын ошол Мадинанын чекесин окоп казып, чукур казып, ат өтө албай кытаңга туруп чуңкур казып коюшат. Капырлар мына ошол бастырып келген учурда мына ошол бул жерде Баны Надыр, Баны Курайза деген мусулмандар менен союздаш болгон башка уруулар бар эле. Капырлар Курайш көп болуп келгенден кийин алар дагы эмне дейт? Болду эми Мухаммад менен тиги келишимди, дипломатияны буссак болот дейт. Анткени бул капырлар коркутуп алат дейт. Мухаммадка бүгүндөн баштап баш ийбейбиз дейт. Мусулмандар менен эсептешибиз деп туруп, келишимди бузушат дагы Курайштык капырларга кошулуп кетишет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ошентип жалгыз калат Мадинада жалаң мусулмандар менен. Анткени булар менен союздаш болгондор дагы капырлар тарапка, Курайш тарапка ооп кетет. Мына ошентип согуш баштап алар келген учурда келсе эле Мадинага кире албайт, окоп баштары катып 25 күн, 20 күндөн ашык кире албай туруп калышат. Мына ошол учурда мусулмандар аялдарды бир тарапка дегенде жаш балдар менен коюшат дагы, өздөрү ошол душман өтө ала турган тарапка туруп алып, өткөнү менен мушташып, өтпөгөнүн тосуп туруп алышат. Мына ошентип 20 күн болуп чарчагандан кийин капырлар акыры эмне кылат? Уже тополон кылып башташат. Өздөрүнүн ич арада эркек кете баштагандан кийин эпте уруш башташыбыз керек, өтүшүбүз керек, башка кылышыбыз керек деп олтуруп, акыры мына ошол арасынан анан кийин Амир бин Абдул-Вуд деген мына ошол келет дагы немелерге кайрылып туруп, мусулмандарга кайрылып, "Кана кимиң чыгасыңар мага" дейт. Мени менен жекеме жеке чыга турган, мушташа турган мусулман барбы десе, бир да мусулман чыкпайт. Эки жолу өтөт. Үчүнчүсүнө айтат, "Силер баарыңар коркоксуңар да ошонун үчүн чыга албайсыңар" дейт. Анткени бул Амир бин Абдул-Вудтан чындап корко турган адам. Бул жөө турса атта тургандай эле. Ушунчалык бийик баатыр болгон, ал алдына чыккан адам соо калган эмес. Анан мына ошол учурда Азирети Али ачууланып кетип, намыстанып кетип, "Я Расулалла, буга мен чыгам" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Азирети Али "Кой" дейт. "О, сага ким чыгат деп аткан билесиңби" дейт. "Амир бин Абдул-Вуд, тааныбасаң таанып алгын" дейт. "Аны тааныбаган адам барбы" дейт. "Ал сени жөн эле өлтүрүп коет" деген мааниде "Кой али" дейт. Ал эми Азирети Али болсо "Я Расулалла, мен чыга берем" дейт.
Пайгамбарыбыз акыры не кылат? Макул деп Hazreti Ali'ge ruhsat berет, Allah Taalaga dua kılat. O Rabbim, Uhud'da Hamza'nı aldın. Bugün bu yerde Handak'ta meni tuğanım bolgan Hazreti Ali'den ayıra körbe dep. Hazreti Ali çıkatta çıkkanda Amir bin Abdülvud toqotbostan, "Ey balakay, sen geldin bu küçük yüreğiңер жок беле" deydi. "Men geldim" deydi. "Balam, sen ataң menin dosum bolat эле, koy men sen men uruşpayım" deydi. Dese Hazreti Ali, "Birok sen ataң menin dosum emes" deydi. "Sen menin ataڭды sıylasaң sıyla, men senin ataڭды sıylabayım" deydi. "Men seni men muştaqçım kelip atat" deydi. Amir bin Abdülvud, "Ey balakay, koy, sen kiçinekey ekesin" dese, Hazreti Ali aytat, "Korkup atkan bolsaң, anda sana iki şartım var" deydi. "Kalasaң kaytıp ket" deydi. "Tiriu kalamsang, je musulmançılıkты kabul al" deydi. "Je davay musulman bol, je bolbosan kaytıp ket, sana şans" deydi Hazreti Ali. Buga açulangan Amir bin Abdülvud, mına oşo kılıçın köterip kelip öldürüm degende, musulmanlar dagı bari korkup turat. Biroq Hazreti Ali Allahu Ekber dep urup turup, mına oşol bir urganda mına oşol başını alat dagı, ekөө kılıç taşıp ketip, akırı çukurga düşüp, eldin bardyğı ayran taң kalıp turat, kana endi duy elden kimisi tiriu çıgat dep. Allahu Ekber dep turup bir malda Hazreti Ali tigi Amir bin Abdülvud'un kulağının başını köterip çıgat. Sahabalar kapırlar tarafka ırgıt, bular korksun, çoçusun, kaçıp kessin deydi. En kıyım batırlarını öldürdük biz deydi. Mına oşenti onan Amir bin Abdülvud'u öldüret. Oşenti musulmanlar soğuş baştalıp kedet. Oşal ölçüde Allah Taala'nın kudreti menen ayavay kattu şamal jamgır bolot dagı Allah'ın jardamı kelip turup, alardın kepelerini uçurup, oturgan jerlerini uçurat dagı, özlerin koşa uçurganda oşol jerge tuprakka kömüle kalıp, jata kalıp, araң şamaldan kutkarılıp kaçat kapırlar. Mına oşenti alardın küçü kaçat. Uşul uçurda Kurayza urusu dagı musulmandarga ataka koyuş üçün ayaldar, baldar kalgan tarafka akırın bir tınçını kirgizip berişet. Sen kir dagı deyt, körçü deyt, ayaldar, baldar tarafında eğer sakçılar, askerler, karaoldor jok bola turgan bolsa, anda uşulardı kirip ayaldарын, baldarını basıp alalı deyt. Akırın kirgen tınçı, mına oşo жерде baratkan Safiya binti Abdülmuttalip'ti görüp kalata, Safiya yine özü görüp kalıp turup, mına oşo Peygamberimiz necelerinden артынан түшкөндө ал качып барат дагы, качып бараткан аркасынан кууп бараткан жанакы душман жыгылып чыгат. Жыгылганда Сафия өз байкап калып келип темир менен уруп, жанакы тыңчы болуп кирген Курайза урусунун адамын өлтүрүп коет. Өлтүрүп коюп чарчап отурган учурда анан кийин Уму Зубайр деген башка бир аял келет дагы, "Эмне болду?" десе, "Ушул бастырып келгенге ушуну өлтүрүп койдум, чатышып кетти эле" дейт. Андай боло турган болсо, "Ке, башын алалы дагы, бул кирген забордон кайра ыргыталы, сырттагы мунун жөнөткөн адамдар, а бул жерде охрана бар экен" деп кирбесин айткан, "Бул азыр биз өлгөн ыргытпасак, эч ким жок экен" дейт дагы, алар муну издеп келип, биздин карабулубуз жок экен, эркектер жок экенин билип алат дейт. Ошентип тиги аял башын алат дагы, апарып туруп, жана кирген жерден забордон, чуңгурдан эмесин башын ыргытканда алар айтат, "Мусулмандар тияка жарым күч кетти, жарым күч биякта балдар менен аялдарды кооруганы калыптыр" дейт дагы, чочуп кире албай калышат. Ушинтип аялдар менен жаш балдар тирүү калып калат. Ал эми нар жагы Аллах Тааладан жардам келип, шамал, борон, жамгыр келет дагы, капаларын бар жогун учуруп качып кеткенден кийин, мына ошол мусулмандардын жаңы гана мусулман болгон Нуайм деген сахаба акырын Курайза урусуна барат дагы, уже Курайштыктардын алы качты дейт. "Селерди таштап кетет, уже селер менен мамилени бузат" дейт. "Ишенбесеңер" дейт, "баргыла дагы алардан бир 10-15 адамды бизге жардамга курал жана согушканды үйрөткөнгө сурагылагын" дейт, бербей коет дейт. Курайза урусуна келет дагы, барып Курайштардан бир 10-15 адамды жардам бер деп сурагын дейт. Ал эми Курайшка барат дагы, мына Курайза урусу селерден кээ бир адамдарды сурайт, карап турасыңар жакында. Алат дагы Мухаммедке залога тапшырат дейт. Эки тарапка тең барып жалган айтат дагы, экөө мамилесин бузат. Абу Суфянга биринчи келген дагы адам сурайт деген. Тиги бар адам сура деген. Келип Абу Суфяндан "Кээ бир аскерлериңди берсең бизге согушканды үйрөтсө, мындан ары өзүбүз коргосок, мусулмандарга каршы турсак" десе, Абу Суфян айтат, "Бул залог алганы келди" дейт. Жанакыга Мухаммедке парсат үйрөтүп берген адамдар дейт, "Бербейм, биз уже кетебиз" дейт. Ошентип Абу Суфян өзүнүн аскерлери менен кеңешип эмне кылабыз дейт. Ошол учурда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына кайрылып, "Ким барып Курайштардын жыйынына катышып, секретник кирип барып шпион болуп, маалымат алып келет" дейт. 3 жолу сураса да сахабалар унчукпай койду. Анткени душманга бул барып кошулуп, алардан маалымат алып келүү мүмкүн эмес болчу. Баары тааныйт бирин-бири. Булар баары меккеликтер, тууган урук адамдар. Анан үчөө да тең эч ким унчукпай койгондо, үчүнчүсүндө Пайгамбарыбыз "О Хузайфа" деген сахабасына кайрылып, "Хузайфа, сен барып кел" дейт. Хузайфа башын ылдый кылып акырын аркасынан өлүмгө бараткандай барат. Ошентип Хузайфа акырын барат дагы, капырлардын катарына кирип туруп, мына ошол жерден барып акырын чуңкурдан чыгып бар алардын катарына кошуп чогулушка катышат. Чогулушта Абу Суфян "Кайра кетели, алсырадык, башка болдук" деген сөздөрүн угат дагы. Анан ошол учурда Абу Суфян байкап калат дагы, "Араңарда Мухаммадтын адамы жокпу" дейт. "Жан-жаныңардыгыларды сурап тактап койгулачы, карап койгулачы" дейт.
Huzayfa taң қалата еми қолға түсіп қалдым дейді дағы. Шұстырыйлық қылып, заматта жандағы адамға, сен Мұхаммадтың адамы емессің бе деп бұяқ қарайды. Қараса Амир бин Асим деген сахаба. Бұл кейін мұсылман болады. Бұл жақ қарап тұрып, мұнысында даушын деді. Сен Мұхаммадтың адамы емессің бе? Екеудің жоқ, мен паланшамын дегеннен кейін, болды онда менің оның жанында жоқ екен деді. Өзінің жаңа зирек дегеннен тигілерден сұрайды дағы, мұны сен кімсің? Қайралар ответ бере алмақ. Сен өзің кімсің деп мұнан сұрай албай қалышады. O zamatda ekөөсүнүн шусурыйлык сурай коет дагы, экөөсү тең мен алмын, мен Амир бин Асиммин дейт. Мына ошол жерден бул сахабадагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хузайфада кайра келет дагы, алардын бүт секретин пайгамбарыбызга айтат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аябай ыраазы болуп өзүнүн кийген кийимин чечип берет. Мусулман ушундай шустурый зирек болуш керек депчи. Андан кейін Амир бин Асим жана алданып калбады. Сен кимсиң? Амир бин Асим деп калды. Арада жылдар өткөндөн кийин мусулман болгондон кийин мына ошондо Хузайфа айтат. Билесиңби дейт. Ошондо мен сени ушинтип келмейин десе, Амир бин Асим айтат. Ошондо раса мени алдагансың да деп экөө бири-бирине тамашалап күлүп жүрүшкөн. Бул мына ошол Хандак согушунан алда турган сабактар, урматтуу туугандар, мына ошол арабтарга тиешеси жок болгон Салман деген сахабанын пикири менен ушул чечим кабыл алынат. Алладан жардам келип шамал менен аскерлер жүрөт, ушинтип мусулмандар аман калышат. Дагы алына турган сабак жанагы эки аялдын окуясы. Biz ayalımız başkabızda oturubastan, buna oşal kerekli uçurda erkek de erktүүлүгүн көрсөткөндүгүн айынан. Эгер ошолор ошентпегенде, балки мына ошол аркасынан келип душмандар ошол доордогу замандагы сахаб, жаллаң сахаба жаш балдар менен аялдарды өлтүрүп салмак. Бир аялдын эрдиги менен мына бүгүн миллиарддаган адамдар мусулман болуп, ошолордун катарына сиз экөөбүз дагы мусулман болуп монтип, мына ошолор жүргөн тарыхый жерлерди келип, эркин, кенен кесир көрүп, зыярат кылып жүргөнүбүз учурунда ошол батыр энелердин, батыр сахабалардын турган қалған чуқур окоп деген мааниде мына ошол Мадинанын территориясын чуқур менен казып алып, ичине эч кимди киргизбей коюшкан. Натыйжада акырында ошол шамал бороон, анан жекеме-жеке мушташтардын негизинде ачкачылыктан кыйналып, капырлар кайтып кетет. Мына ушундан кийин араб аралында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өкүмү жүрүп, мусулмандарга мындан кийин эч ким жанакындай даап келип жеңебиз дей алган эмес. Анткени ал 20 000 Курайштар келген учурда алар эгер чукур болбогондо Мадинада мусулмандар менен мушташпайт болчу. Жөн эле дээлеп өтүп кетет болчу. Мушташканга муктаждык калган эмес, аскердин саны ушунчалык көп болгон. Жөн эле туруп берсе дагы мусулмандардын огу жетпейт болчу. Ушунчалык көп сандагы капырлар эле. Бирок жанакы чукур деген согуш тактикасы менен аман калышты. Анан ошондо алар капырлар билишет, биз ушунча күчтүү көп сандагы аскер менен дагы зыян бере албадык. Мындан ары мусулмандарды жеңүү мүмкүн эмес деп туруп, мына ошондон кийин мусулмандардын дини күчөгөн, өркүндөгөн, өскөн. Хандак согушу мына ушундай. Кудайым буйрса биз мына сиздер менен Ухуд согушу жерге келдик. Ухудту Кудай буйрса баска түшкөндө өзүнчө бир орундуктар бар. Иншалла мына ошол ордунан көрүп зыярат кылабыз. Аллах таала баарыңыздардан ыраазы болсун. Хандак согушу кыскача мына ушундай.